1 сентябрь өтсе дагы bir жолу силердин байрамыңыздар менен куттуктап кетүүгө уруксат этебиз. 1 сентябрь пробация департаментinin кесиптик майрамы. Ал күндүн урматына Жалал-Абад шаарына пробациянын кеңсеси ачылды. Салтанаттуу ачылышка Кыргыз Республикасынын юстиция министри Марат Жаманкулов баштаган тийиштүү тармактын өкүлдөрү катышып, кызыл лентаны кесишти. Өткөн жылдан тартып ишмердүүлүктөрүн жүргүзгөн бул тармак 1 жылда 5000 жакын соттолгондорго өз кызматтарын көргөзгөн. Эми биз пробация департаменти ушул 1 сентябрь 2019 жылдан ишин баштаган. Баштаганда эле 54 аймактык пробация органу өзүнүн ишин баштаган. Ошондо иштин башында бизде 140 штаттык бирдик бар болчу. Бүгүнкү күндө ошо мамлекетибиздин, өкмөтүбүздүн токтомуна ылайык 178 штаттык бирдик бекитилген. Анан ушу 2023 жылга чейин ушу биздин пробация департаментинин штаттык бирдиктери 300 адамга чейин чыгат. Пробация департаментinin негизги милдети оор эмес кылмыш жасаган адамдарды коомдон бөлбөй туруп түзөтүү болуп саналат. Мындан улам аталган уюм жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдары менен тыгыз иштешип, өз кардарларын иш менен камсыз кылып, ар тараптан жардам берүүгө аракет көрүшөт. Учурда Жалал-Абад шаарында 70 адам пробация департаментinin көзөмөлүндө турат. Пробациянын кардарлары булар ушул жеңил кылмыш жасаган жарандар. Бизде бүгүнкү күндө Жалал-Абад шаардык пробация органында 70 жаран катоодо турат. 53 эркек, 16 аял, 1 жашы жете элек өспүрүм катоодо турат. Бул жарандар менен атайын бизде психолог, соц кызматкерлерибиз иш жүргүзүп келишет. 1 айда 2 жолу каттоого келип турушат. Пробация тууралуу мыйзам долбоору сот реформасын ишке ашыруу аракетинин алкагында 2017 жылы кабыл алынган. 2019 жылдын январь айынан тартып жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын алдында иштеп баштап, бирок кийин аталган мекеме пробациянын түпкү эрежелерине дал келбей, ошол эле жылдын сентябрында юстиция министрлигине өткөрүп берилген. Ал жакта атайын департамент түптөлүп, өлкө аймагында өз кеңселерин заманбап кылып ачууга жетишкен. Мындай чоң жумушту эл аралык донорлор менен да алып бардык. Ошо пробациянын кызматкерлеринин жумуш шарттарын түзүү боюнча мисалы былтыр Токмок шаарында бир офис ачылды, Аламедин районунда офис ачылды, Бишкек шаарында, Алай районунда жаңы офистер ачылды. Өлкө аймагы боюнча аталган департаментте 180 кызматкер кардарларга тейлөө көргөзөт. Ислам Жолборсбек уулу, Маматкадыр Маматалиев, Жалал-Абад шаары.